жаның согуп атабы азыр? Альхамдулилла. Кудайым өмүр берип атабы? 5 күн өмүрүң барбы? 5 жыл өмүрүң барбы? Ар качан, ар убакытта Кудайга тобо кылышка мүмкүнчүлүк бар биздечи. Кудай Таала бизди күтүп турат. Качан тобо кылып, Алла мен ушундай күнөө кылыпмын, мени кечир дей турган болчу болсо, Кудай Таалам кабыл кылат да тобоңду. Кандай болбосун, керек болсо, ошо киши өлтүргөн адамды дагы Кудай Таалам ошо тобосун кабыл кылат да. Ошондуктан жанагы хадисте келет эмеспи? Бани Исраил коомунда бир адам болот экен. Сахих хадисте келет, жакшы билесиздер. 99 кишини өлтүрөт. Анан бир күн ойлонуп, мен өлсөм кандай болот деп тобо кылайын дейт экен да, анан барып, анан бир ошол учурдун бир молдосуна барат экен. Анан барып айтат экен, мен ушундай 99 кишини өлтүрдүм десе, сен тозокко түшөт экенсиң десе, баягы ачуулуу неме окшойт. Анда 100-чү сен болду, аны өлтүрүп салат. Пайгамбарыбыз хадиси бул, мен кыскартып айтып атам. Анан кийин келип башка дагы бир ошол учурдун молдосуна барганда, анан ал сен жер которушуң керек дейт. Бул деген сөз тобо кылыш керек деген экен да. Тобо кыл, жер котор деген. Анан жер которуп болду, бул өлкөдөн тиги шаарга көчүп барайын, ошол жакта жаңы жашоону, жаңы барак менен баштайын деп анан баратып, анан кийин жолдо анан ажал жетип анан өлүп калып атпайбы? Анан өлгөндөн кийин анан жаналгыч периштелер келет экен. Рахмат периштелери, азап периштелери келип алып кетет экен. Адамдын руху эгерде жакшы рух болсо, анда рахмат периштелери алып кетет экен. Эгерде руху жаман рух болсо, анда азап периштелери келип алып кетет экен. А бул адамдын рухун жаналгыч периште алгандан кийин кайсы периштелер алат, талашып калат экен да. Анан ошол учурда ошол учурдун пайгамбарынан анан вахий келип, анан не кылат дегенде, кимдер алып кетет буну? Бул деген 100 кишини өлтүргөн. Десе, бул деген тобо кылган деп анан кадамын санагыла дегенде, кадамын санап келгенде, берки күнөө кылган жакка караганда тобо кылган жагына бир кадам жакын болгон, Алла Таала күнөөсүн кечирдим деген да. Демек ушундай, Алла Таала биз кандай күнөө кылбайлы, сыйкыр кыласыңбы, бале кыласыңбы? Кудайга тобо кыл, колуңдан келсе кечирим сура, жараткан Алла Таала кечирет.